көп жылға чейин Алымбек Татканын, Курманжан Татканын, анын урпактарынын аттары аталмак үчүн айтыштан айрылып, абдан чоң кысымга дуушар болгон. Убагында Ак Буранын аягынан башына чейин 9 көпүрө салдырган. Мисалы 40 жылдын түптөгөндөрүнүн бири менин бир маалымат боюнча табарсына чебеге чайып коет, конокко келген Таткан менен сөзөткөндө билишпейт. Үмүт алып батыр атаңыз Орман хан болгонбу деп 3 жол сурайт, хан болгон. Ошондо каада салт боюнча, нарк тасил боюнча кыргыздарда хандар өткөн, хандын куну болбойт. Ошонун башында башатын тургандардын бири мен ойлойм Алымбек Татка болгон. Ошо жарлардын ичинде жардысы биз элек. 27-жылдан 32-жылга чейин качып үйдө жашаган эмес, алайдагы үңгүрлөрдөн өмүрүн өткүзгөн. Амансыздарбы ардактуу көрүүчүлөр. Кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн өз өмүрүн арнаган кыргыздын даңктуу уулу, тарыхта өз аты калган Алымбек Татканы билбеген кыргыз жок чыгар. Биз бүгүн дал ошол Алымбек Татканын урпагы, коомдук ишмер, тоо инженери Чыныбек Абдыгапаров агайыбыз менен маек курмакпыз. Саламатсызбы агай? Рахмат, саламатсызбы. Алымбек Татканын урпагы болуу бир чети сыймык, ары жоопкерчиликтүү нерсе эмеспи? Ушул сөз башынан болсун, Алымбек Татка өзү ким болгон? Рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Чындыгында кыргыз элинде атактуу кишилер, абройлуу кишилер көп болгон. Ошон үчүн кыргыздын тарыхы терең болуп атат. Кыргыздын тарыхы бүгүн бүткүл дүйнөнүн булуң бурчунан чыгып, ошол тарыхты жараткан кишилер жөнүндө маалыматтар азыр байма-бай келип атат. Ошолдун арасында аттын кашкасындай белгилүү биздин бабабыз Алымбек Татка өз чоң аталарынын жолун жолдоп, элим деп, жерим деп, элдин бүтүндүгүндө, жердин бүтүндүгүнө максат коюп, узун далалар кылып, ошону менен аракеттенген кишилердин бири Алымбек Татка чоң атасы болгон. Эми улам кыргыз элинин тигил жагынан, бул жагынан улуу инсандардын кадыр-баркы, тарыхы айтылып бир айтат. Көп жылга чейин Алымбек Татканын, Курманжан Татканын, анын урпактарынын аттары аталмак үчүн айтыштан айрылып, абдан чоң кысымга дуушар болгон. Ошол эле патшалык Россиянын убагында, андан кийин Совет доорунда ушул көрүнүштөр кайра кайталанып турду. Алымбек атабыз өзү кичинекейинен зирек болуп, атасы Асан бий соода менен аракеттенген киши болгон. Асан бей бабабыз баласын ээрчитип, соода иштерине үйрөтүп, жер көрсөтүп, эл көрсөтүп, бул жагы Кытай, Индия, Турция, Европаларга чейин кыдырып, Алымбек Татка ошол элдин үрп-адатын, каада салттын, жашоо шарттын, эгере бул эмне деген эл деген элди билип, көп жыл ошолор менен келип, анан өзүнө максат кылып койсо керек. Кыргыз эли байырдан бери абройлуу, түптүү эл. Эмне үчүн биз бөлөк-бөлөк колок ортодо жашайбыз деген ой келсе керек, бириктирем деген далалаты менен Алымбек Татка көп жыл эмгектенип, ошол убакта Когон хандыгы бүт эле ошо Орто Азияда белгилүү хандыктардын бири болгондуктан ошол Когон хандыгына ишке кирип, ошол жердин ишмердүүлүгүн, саясий ишмердүүлүгүн баштаган.
ал чоң жетишкендиктерге жетишти. Ошондуктан Алымбек Датка биз үчүн, кыргыз эли үчүн эң биринчи ушул эгемендүүлүктүн, билимдүүлүктүн, ынтымактын ордосу болгон, ошону орнотом деген кишилердин бири болгон деп эсептесем болот. Ошол Алымбек Даткан агартуучулук боюнча дагы бир аз айтсаңыз да, саясий ишмердүүлүгүнөн сырткары. Алымбек Датка атабыз көп кырдуу инсан болгон, аны айгилеген агартуучулук иши биринчиден өзү сабаттуу болгон, жаза билген. Экинчиден балдарынын бардыгын окутуп сабаттуу болгон. Ал менен токтобостон элдин балдарын, элимдин балдары деп кичинекей медреселерди ачып, андан кийин абдан чоң Ошто ак медресе кургузуп, ошол жерде мугалимдерди тиги жагы Арабиядан, Ирандан алып келип ошолорду окутуп, ошолордун бүт каржысын мойнуна алып, мугалимдерди жатакана, үй жай менен, балдарды жатакана менен, тамак ашы менен, кийим кечеси менен бүт баарын өзүнүн мойнуна алып окутуп сабаттуу кылып чыгарган кишилери болгон. Ошолордун көптөрүн биз ошо медресени окуп калдыгы деген аксакалдарды биз жаш кезибизде көрүп угуп калдык. Алар кадимгидей гезит журналдарды окуган кишилер болгон. Ошолордун башында Алымбек Датка атабыз болгон. Анан бир эле ушул агартуу маселесин долголбастан ал чоң атабыз элдин акыбалын, жашоо шартын оңдош үчүн мына 32 жашында Анжан вилаятынын акими болуп дайындалгандан кийин Ошту өнүктүрөм деген максатта Анжан вилаятын Анжандан Ошко көчүрүп келип, Ошто кадимгидей эле көчөлөрдү таш төшөтүп, ак бура суусунун үстүнөн көпүрө жок, элдер суу кечип өткөн, ал убакта канал жок, суусу көп болгон, коопсуз болгон. Ошону жолго салыш үчүн убагында ак буранын аягынан башына чейин 9 көпүрө салдырган. Ак бурадан суу чыгарып, эгин эксин, эл өзүнүн жашоосун жакшыртсын деген максатта ошол эле Оштун эки жагына, ак буранын эки жагына 9 арык салдырган. Ошондон арык чыгарып, ошонун арыктын нугу менен бүгүнкү күндө дагы каналдар иштеп жатат. Андан сырткары элдер эми ал убакта күрүч баалуу болсо керек, ак жубаз деп күрүч сактай турган ак жубаздар салдырган, май жубаз деп май чыгарган кичинекей заводдорду салдырган. Ошолордун бардыгы элге иштеп турган. Ал аз келгенсип 100ден ашык дүкөндөрдү салдырып, ошо дүкөндө соода саттык иштери жүрүп турган. Ошонун бардыгын колго алып, ошону эми элим деген кишинин иши ушундай болгон. Ошон үчүн жалпы жолдон алганда жашоо шартын ошол убакта билимдүү болсун деп агартуучулук иши абдан жогорку деңгээлде болгон деп айтса болот. Анан эң жаш даңктуу Датка наамын алгандыгы дагы тарыхта барбыз, ошол боюнча да. Бул эми Датка деген наам бир жагынан аскер башчысы болгон, экинчи жагынан элдин аксакалы болгон, элдин башында турган, элди үндөп жакшылык иштерге жолдо турган кишини
болсо керек деп ойлойм мен. Ошондуктан өзүнүн ишмердүүлүгүн тез арада көрсөткөндүгү үчүн кокогандыгы тарабынан датка деген наам жаш кезинде ушу ыйгарылган экен. Ага татыктуу болсо керек деп ойлойбуз да, ошон үчүн алды. Себеби ушу татыктуу болбосо Алымбек Таткан Ош шаарына кылган, кыргыз элине кылган эмгеги бааланган үчүн берилген деп ойлойм. Анан ошол эле маалда түндүк түштүк кыргыздарынын бийлигин бирдей эле колдогонбу, кандай болгон экен ушул жагы? Эми биз кечээ Совет доорунда эле кыргыздар оросо разделяй и властвуй деген макал бар эмеспи? Ошонун негизинде болсо керек, сен түндүксүң, сен түштүктүсүң деп ушу бири-бирине тукуруп, бири-бирине мындай намызына тие турган сөздөрдү айтып, анан түндүктү туугандар түштүктү туугандарды сартсыңар деп, түштүктү туугандар болсо түндүктөрдү силер коңкубайсыңар деп бири-бири мазактаганда албетте чырчык турса керек, ошону атайлап жасаган иштери болсо керек. Мына бүгүн Кудайга шүгүр кыргыз мамлекеттүүлүгүн түзгөн кыргыз эли. Ал кыргыз элин түзгөн 40 уулу. 40 уулуну мына ушу чогултуп аябай ынтымакты бийликке болгон көз караш элди өзгөрүп атат. Мисалы 40 уулдун түптөгөндөрүнүн бири менин ушул 3-4 калдык 2005-жылы баштаганбыз. Дегенде 7-8 уулу бириктик. Андан көбөйүп отуруп, анан кийин 40 уулу бир жакшы деңгээлге жеткенде бизге бузукулар келип 40 уулу чачырадык. Кайрадан турдук, кайрадан топтолдук. Ошентип бүгүнкү күндө мына биринчи президенттин көз карашы жакшы мисалы 40 уулуга. Экинчи президентибиздин көз карашы дегеле карама каршы болуп, ошол убакта биз чогулган убакта көмүскө подпольеде иштеп калдык 40 уулу. Айтыштан айрылып калдык. Мисалы Бак улусунун курултайын 2009-жылы мен жашыруун өткөзүүгө муктаж болдум. Эми Кудайга шүгүр бүгүнкү күнү биздин мына бийликте Садыр Нуркожоевич Жапаров, биринчи вице-премьер Камчыбек Кыдыршаевич абдан жакшы ишler жасап атат. Кыргыздын 40 уулусу бүгүн эркин өзүнүн колдоосун, өзүнүн ынтымакка чакырган мүндөсүн элге жеткизип, биз 40 уулунун өкүлдөрү Баткенге да барып атабыз, Ошко да барып атабыз, Жалал Абадка дагы, Нарынга дагы, Көлгө дагы, Таласка дагы барып элдердин арасында ушул ынтымакты орнотууга, ушул ынтымак түбөлүк болсун, кыргыздар бөлүнбөсүн деген максаттан иш жүргүзүп атабыз. Муну биз бийликтен бүгүнкү күнү колдоо көрүп атабыз. Ошон үчүн ошону Алымбек Таткандын убагында бул маселе болгон эмес. Аны ачык эле айтам. 1842-жылы Ормонханды хан көтөрөбүз деп келгенде бир маалымат боюнча Алымбек Татка өзү келип азыркы Рыбачы шаарынан ханга көтөргөнгө Ормонхандын ылайыктуу ушуну шайласак болот деп өзү сунуш кылып хан көтөрүлгөн деген сөз бар. Экинчиси кат жолдо, ошол катында дагы эле ошол Ормонхан ылайыктуу деген пикирин билдирген каты бар деп айтып атат. Бул биринчи далил. Экинчи далил бугулар менен сарбагыштар катуу араздашып калат. Себеби дегенде
Ормон хандын кызын Боронбай келин кылып алат. Анан конокко чакырып, Боронбайдын Балбай деген баатыр жигити болгон. Ошол жигити тентектик кылса керек, эмнегедир хан деген өзүнүн өкүм чыгарып Балбайды зынданга салдырып коет. 1-2 жыл кармаган бұрын. Анан ошондон кек сактап калып Балбай бир маалымат боюнча табарсына чебеге чайып коет, конокко келген батка мингизип атканда билдирбей. Эми хандын ушунчалык чыдамкайлыгы ошондо дагы унчукпай атка минип кете берип, жолдо каза болот. Анан баласы Үмүталыга кушкан Үмүталы кол талак кылып бугулардан. Улам жыл өткөн сайын кондун өлчөмүн көбөйтүп, конду кабыл албай элди абдан кыйнаган убакта бир жараштырчы ушул Алымбек Даткан менен Курманжан Даткан албай жараштырат деп чабарман жөнөтүп, Курманжан Даткан энеси Мамытбек деген баласын жөнөтүп, Көбөйлөктө жараштырган экен. Ошондо бери сого элге кайрылат Мамытбек абабыз. Эл журт орманган атабыз хан болгонбу деп 3 жолу сурайт. Хан болгон деп жооп беришет. Үмүталы баатыр атаңыз орманган хан болгонбу деп 3 жолу сурайт, хан болгон. Ошондо каада салт боюнча, нарк тасил боюнча кыргыздарда хандар өткөн, хандын кону болбойт деп кондан кутуптуп, ошону менен Үмүталы ыраазы болуп, өзүнүн карачысы кегиси Чынарханды Мамытбекке кошуп бергенде Курманжан Даткан 5 балам 5 өңүрдөн алсаңар, татып туусуңар, бирок жээни жерге алып барабыз. Жээни эмчек Абдылдаек менен эмчектеш болуп жоңойгон Карабекке алып беришет Чынархан. Бул Чынархан эмеси ушунчалык кыйын аял болгон экен. Жомокчу, кошокчу, чебер, сулуу, анан колунан бүт иш келген аял болгон экен. Апам раматылык айтып каларды, биздин чачыбыз тал-талда өрүп берчеле, эжебиз. Ушундай аял деп апам сүрөттөгө көрүп калган экен. Анан ошол энебиздин ушул касиеттери менен Чынархан аты өчүп, Сарбагыч байбише деген ат менен бизде калды. Бизде Сарбагыч байбише деп гана айтабыз ушул энебиз. Ушу энебиздин тарагандар бар азыр жакшы чоңоюшчу. Ошол экинчилери эле мына Кудасоев болгон түндүк менен. Экинчилери ошол бугу менен Сарбагыч жарашты. Үчүнчүсү ушинтип мына Чынархан менен куда болду. Анан эми кантип анан ушу билим мазактасын. Менин оюмча ошол убактарда ынтымак биротоло чоң деңгээлде болгон. Дагы бир далили эсимен жыйып кала жазаптыр. Көлөгөнүндө эми көп маалыматтар айтат. Түндүк кокоганына кошулган эмес, ал эле эсип тургандай да бурган. Эми чүйдө Когон хандыгынын өкүлчүлүгү Рахматулла деген болгон. Ошол көлдөн атка минерлерди налог төлөбөсүңөр деп 12-13 киши буйлашып баш кылып алып барып Когон хандыгынын зынданына салып коет. 1 жыл өткөндөн кийин буйлаштан кабар албайлы деп аксакалдары сөз көтөргөндө ким барат дегенден буйлаштын байбишесинин чоңоюп калган балдары болуп, бири да баргысы келбейт. Туугандар, жакын туугандары бири да баргысы келбейт. Анан ошол экинчи аяндан төрөлгөн Арсланбек 12 жашар экен. Мен барам деп атка минип өз жалгыз жөнөйт келип, зеректеги ушул Арсланбектин
кокондан Алымбек Датканын таап, Алымбек Датканын менен сүйлөшүп отуруп, мен Тагайдын баласымын, дегенен баласы деп уктум сизди. Не келди? Ушундай ватаны зынданга салып койду. Кана эмнени айтабыз? Аны ошондо Арсанбек чоң комуз эткен акын, төкмө акын болуп калган экен. Анан таза ырдап өнөрүн көрсөтөт. Ошондо Алымбек Даткан мейли, мен Кудайыр ханга киргизейин. Бирок сен Кудайыр хандын көңүлүн алыш үчүн сен аны мактагын. Хандыгын макта, баласын макта, аялын макта, кызын макта, бийлигин, байлыгын, эши кылып бүт баарын мактап төккүн дейт. Айтканда Арсанбек анын Кудайыр хан киргизген төгөт. Анан Кудайыр Даткан бул мен тууган дедиңиз, кандай тууган болот дегенде, таксыр бул адегиненин иниси Тагайдын баласы, мен адегиненин эки бир тууганын балдарыбыз дейт. Мына мындан чоң, мындан бийик эмне бар? Тууганчылыкты. Мына Алымбек Даткан ошондо эми 50 жашты тегеректеп калса керек, 12 жашар баланын тууганым деп ханга киргизип атат. Бул ар кимдин колунан келе берген эмес. Бирок ошо тууганчылык сезимден билип, ошону ордуна коюп айтканы бул дагы бир далил, ошо түндүк түштүктөгөн ажырым болгон эмес. Ошондуктан ошонун башында башатын тургандардын бири мен ойлойм Алымбек Даткан болгон. Анан ошол үй бүлөсүнө дагы өзүнчө токтолуп кетсеңиз Алымбек Даткан. Алымбек Даткан атабыз кемеңгер киши болгон деп ойлойм. Себеби дегенде биздин кыргызда аял затын эч качан кордук көрүшүлгөн эмес. Биринчи эле белгиси Курманжан Датканы үйлөнгөндөн кийин ушу Курманжан Датканы кылган ушу Алымбек Даткан атабыз болгон. Ээрчитип болгон хандыгын алып барып, ошол жердеги хандын байөселери менен баарын тааныштырып, ошол жерден сабак алып, үйрөнүп, бүрүп атат аларды. Анан Курманжан Даткан болуп чыга келди. Экинчиси балдардын баарын сабаттуу болду. Каттанаган кишилер болгон. Үчүнчүдөн ол бир эле өзүнүн балдарын эмес, жээндерин балдарын дагы, туугандарынын балдарын, айылдын балдарын окутуп, бир топ небери келген, деңгээлге жеткизген кишилердин бири болгон. Ошондуктан бул үй бүлөгө чоң иш жасаган аз келгенсип, коомго, бүт журтка, элге ушундай бир азыркы шарт менен айтканда ушундай бир жакшы этият, билимдүү болсун, бай болсун, турган жери жакшы, шарты жакшы болсун деген үмүт менен иштеген киши болгон экен. Ошон үчүн үй бүлөсүнөн чыккан, балдарынан чыккан мына Камчыбеги соода саттык иштери менен бекер айыпталып даргасылды. Камчыбектин баласы Кадырбек, ал Совет дорунда ыктыярдуу милиция отрядын түзүп, Совет доруна абдан кызмат кылган киши. Ошол эле жээни Карыбектен коомдук ишке аралашкан. Анын баласы Жамшитбек менин таятам болот. Ошо Жамшитбек таятабыз ошол убакта билим берүүнү караңыз. Апам айтып айтар эле, бир жагым кулач турнабайы бар деп. Көрсөт, ошондо телескоп экен бул. Телескоп менен ай жокто, капкараңгы түндө үйдүн башына чыгып алып жылдыздар санап, жылдыздарды эсептейт эле. Ошо таятабыздын жазган китептери бар экен. Калалар астында билип,
ошто бир жерден жашаган үйүндө адам бою кылып ора каздырып, ошо китептерин кийизге оротуп, анын сыртына уйдун терисине оротуп, анан көмдүргөн деп айтар эле. Апамдын сиңдиси кайсы жерде калганын билбейт, үйдө түшүп кетти, биз да билбейбиз, ошо китептери калды. Ал таятабыз Оштон милицияны башкарыптыр. Анан совет ордуна нарком образование, билим берүү наркоман болгонуна анден жетекчи болуп иштеген. Ушундай кишилер чыкты. Андан калса Мырзапай чоң атабыздын эң улуу баласы Абдрахман Адиш деп коет. Адиштин баласы Муса Мырзапаевич академик, доктор деловых наук Муса Адышев Кыргыз Илимдер академиясынын президентине чейин жетти. Андан кийинки урпактар дагы мындай доордо агышчы ушундай бир жакшы демеге жетти. Эми ушул урпактардын ичинде мен азыр сарайсып салып карап көрдүм. Соттолгон бирөө да жок да. Түрмөгө түшкөн бирөө да жок. Элге дайыма агышчып, ак дилден кызмат кылган үйлөр үч убага чейин уланып келесек деп ойлойм. Анан сөз башында айтып өтпөдүңүзбү, Алымбек Аткан бийдин тукумусуңар, байдын тукумусуңар деп куугунтукталган учурлар болду. Ошол жылдар кандай болду? Сиз өткөндө айтып бербедиңиз беле, аябай жокчулукту көрдүк. Эми эмнегедир ошо согуштан кийинки жылдарга төрөлүп, ошо доорго түшүп кеттик. Менин турмушум биз абдан жарты жашап келдик. Эми элдин баары жарты болгон, бирок ошо жартылардын ичинде жартысы биз элек. Эмнегедир элдер бизди караганда, душманды карагандай, булар кан соргучтун урпактары, булар бийдин, байдын урпактары, булар элди эзген деген сөздөр чыгарылды. Анан жазма маалыматтарда окуп калат элек. Ошол башкарган эмелер элдин канын соруп, элди эзип келген байманаттардын тукуму деп. Мисалы, ошол биздин доктор, академик, президент академик агабыз Муса Мырзапаев Ташкентке САГУ, Среднеазиатский университет деп айтылган, ошонун геология факультетине киргенде анкета толтурчу экен. Ошондо мен байманаттын урпагымын деп жазган да. Ошо тайманбастан ошол болот. Ошондо окуп пайда койсо болот. Эми менин атам, өзүмдүн атам 27-жылдан 32-жылга чейин качып үйдө жашаган эмес, алайдагы үңгүрлөрдөн өмүрүн өткүзгөн. Себеби деген байманаттын тукуму деп тутуп алып кетмегени. Анан мисалы мен чоң атамды көргөн жокмун, таятамды көргөн жокмун. Ошо кишилердин чоң атабыз Мырзапаев 2 жолу сүргүнгө себеби айтылды. Кайсы жерде каза болду, эмне болуп каза болду, маалымат бизде жок. Ана ошондой кысым уланып, мына 86-жылга чейин Төрөгөн Касымбектин сынган кураш шейиттен чыкканга чейин бизди аксакалдары айтар эле, айтият бол, айтпа, неме, айтсаң эле балая каласың деп эскертип турар эле. Ошонун сымалуу мен деле окууну бүткөндө ишке барсам, менен барган бир-эки бала 1 жылдан кийин коммунисттик партияга алышты, өтүштү. Мен албай 9 жылдан кийин коммунисттик партияга өттүм. Ошондо сөз угуп калдык, ушу Байманаттын урпагы экен деген сөздөр келди. Ошон үчүн алган эмес экен. Ушундай үйдө семья бар. Азыр Кудайга шүгүр, урпактары көп, кадырлуу, татыктуу, дагы көп балдары, урпактары элге, журтка
жакшы кызмат кылып атат. Анан кийин жолго түшүп, анан ошо кыргыз жазуучулар деле айтып атпайбы, ушу жазган деле бул темадан каччу да. Корманжан Татка, Алымбек Татка темасына жакын жолошкон эмес. Көрсө жолоткон эмес экен. Жаза тургандар болсо керек, бирок жолоткон эмес. Ушу 76-жылдан баштап кичине күнжүлөй баштады да биздин ұрпактарга. Анан Кудайга шүгүр азыр өнүгүп келе жатабыз, жакшы эле. Ушул Алымбек Татка тарыхта канчалык деңгээлде өз баасын алды же алып келатат деп билесиз? Эми бүгүн Алымбек Татканын ишмердүүлүгү боюнча тарыхтын чети оюлуп элек. Мына ошол максатта бир тиги Таңазар деп ой менен бир жыл башта Алымбек Татка фондун түздүк. Фондко ошо урпактарынан, жаштарынан тартып алып келип, мына бүгүн ошол Алымбек Татка Асанбий уулу кайрымдуулук фондунун жетекчиси деп Алпыбек Эгембердиев деген балабыз алып келип койдук. 1 жылдын ичинде бүтө иштер жылда. Ошонун ичинде конференция өттү. Анан жакында бир 30 жыл баштап жазылган, бирок чыкпай калган китеп бар экен. Мамат Эмин деген тууганыбыз ошо жазып калып кеткен экен. Мына ошол китептин кол жазмасы колго тийип, эми ушуну чыгарабыз деп турабыз. Алымбек Татка боюнча. Турсунай Мырзаков деген карындашыбыз бар, изилдеп, идиктеп жазып, докторлук диссертациясы чейин жактап, ошо Алымбектин темасы менен, Корманжан Татканын темасы менен чыкты. Бирок бүгүндөн баштап мына жаңы эле Серин Асымарда жазган биз карындашыбыз Кетти Файда деген кайрылган экен, ушул темага докторлук диссертациясын жактай туруп монография жазам Алымбек Татка боюнча деп ошо жыйнаган экен. Ошол менен сүйлөштүк. Азыр Кудай буйрса кетип атат. Жакында Абдулла ошо фонддун аркасы менен Ташкентке барып Бабабеков Хайдар деген тарыхчыга жолугуп келди. Материалы көп экен, архивдик материалдар. Буйрса ошо менен кызматташып, дагы изилдеп, Алымбек Татканын бейнесин ачканга чоң далилат кылып атабыз. Кудай буйрса ошол арбактары колдоп, Алла Таалам Кудай колдоп, Алымбек Татканын өз өртүн кыргыз элине тартуулайбыз деген оюбуз бар. Эми Алымбек Татка бир эле Алайдын киши эмес, Оштун киши эмес. Бул бүтүндөй кыргызмын деген элдин баарына жетиш керек себеби дегенде, убагында ошончолук элим деп башын берген кишилердин бири. Себеби мунун башатында Алымбек Татканын бабасы Ажыби деп биздин Тилеке буба деп коебуз. Тилеке бубанын эң кийинчи баласы. Мен кыргыз мамлекеттүүлүгүн курам деп далилат кылган ойлору Кытай архивинен чыгып атат азыр. Алгачкы ушундай эмелер бар. Эми анын баарын топтоп алып келип, жазып, элге жеткизебиз деген ниетибиз бар. Мына фонддун эмеси менен аракет кылып атабыз. Конкурс жарыялап, сценарийин жаздырып, жакшы кинорежиссер болсо, мамлекет колдосо, колдойт деп ойлойм. Себеби дегенде, ушу жылы
Алымбек Датқановдың 225 жылдық 30 жылдық бириктирип өткөзөбүз деген оюбуз бар. Бийлик колдоп атат. Садыр Нуркожоевич өзүнүн сөзү бар, өткөзүп берейин деген. Камчы Кыдыршаевич абдан чоң кызыктар бул темага. Ушу жетекчилер колдосо Алымбек Датқанын Ишбер деген ушу тарыхта калган ордун урпактарга жеткизип, кыргыз элине жеткизсек, адилет башкаруунун үлгүсү Алымбек Датка болгон деп эсептейм. Ошол адилет башкаруу мына бүгүнкү күндө азыркы бийликте келип атат. Мына өзүңөр сезип атасыңар, биздин өлкөнүн социалдык абалы күндөн күнгө өзгөрүп атат. Мына коррупция деген 2 жыл башта, 3 жыл башта айтыштан коркор элек, бүгүн мына ээн эркин айтылып, ээн эркин жазаларын алып атат. Бюджетке ошолор мамлекеттерге зыяндын төгүп атат. Мамлекеттин казынасын өрчүп атат, толуп атат. Ошонун башында мына Камчы Кыдыршаевич, Садыр Нуркожоевич, буларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан жакында эле жаңылыктардан көрүп калдык. Алымбек Датқанын урпагы Ооганстандан келди деген жаңылыктар. Эми тарых өзү ушундай кызык экен, бир чети оңолтоп болсо керек. Ошо кысымга алган убактарда Камчыбекти даргаскан убактарда Совет Россия, падышалык Россия Кыргызстанды кошуп алдык деген максатта өз бийлигинде бийлик жүргүзгөн. Анан бул жактан көп инсандар Россияга барып, өзүнүн улусунун кызыкчылыгын бизди коргоп алып, биз силерге кошулабыз деген сөз айтылып, орустар ошол убакта дардын таптап, бара бер сен кошулдуң деп кичинекей сыйлык берип, анан кылыч берип, анан сен баргын деп жөнөтүп берген. Анан биз Россияга кошулдук деп, кээ бир даталарда Россияга кошулду дейт. Менин оюмча 72 жылы 1872 жылы Курманжан Датка бир жагынан, экинчи жагынан Ак падышанын атынан Скоблев келишим түзүп 21 пункттан турган келишимди кол коюлган. Ошол жерде бардыгы жазылып, эң керектүү менен баары жазылып, ошондон бери анан кыргыздар Россияга кошулду. Россия кыргыздарды армияга албай калды, салык албай калды келишимдин негизинде. Анан баягы козголончуларга напис берилди немеде. Ошондо баары токтобостон кысымга алып, балдары Алымбек Датқанын балдары жүргөнгө айдалаганда сүргүнгө кетти. Неберелери сүргүнгө айдалды, качты. Мына мен айтып бердим, атам 5 жыл үңгүрлөрдө жашады. Ошондой эле бүгүн биз Кыргызстандын булуң бурчунан урпактарын таап атабыз. Казакстандан таап атабыз, Өзбекстандан таап атабыз, Кытайда бар. Мына бир ай болду, Афганистандан Абдуллабектин урпактарын таап, ошонун биринчи өкүлү болуп Абдумалик Бекзада келди. Тосуп алдык. Абдумалик Бекзада мына бүгүн туугандары менен таанышып, Бишкектеги, Оштогу, Алайдагы бар туугандары менен жолугушуп, жакында эле келди. Эми Кудай буюрса
элге кызмат кылам деген ата бабасынан калган нарт асыл менен каада салт менен иштетилем деген чоң ою бар, максаты бар. Бул дагы ишке ашат деп отуруп. Ушуну биротоло көчүп келдиби бул жака? Биротоло келди. Келинчеги менен биротоло келди. Эми бул биринчи өкүлү болду. Анан аракетти баштайбыз. Жаңы жылга туш келип калды келишим. Анан бир аз убакыт өтүп атат. Өткөндөн кийин баягы жарандык немени алып берсек, президенттин ою түз, Камчы Кыдыршаевич мына кабардар, жардам берет. Анан бир жагынан туугандарыбыз келсе, экинчи жагынан Кыргызстандын көбөйтөбүз, Кудай буйрса. Ал жакта кандай дейт? Ал жакта жашоо турмуш, ал жакта канча түтүн экенин Алымбек Таткан урпактары? Эми жашоо шарты оор экен. Ошол туугандарыбыздын паспорту жок. Ушул паспорт эле бүт баарын өзү айтып турат. Абдымалик тууганыбыз 14 жашында зерек болгондуктан Турцияга барып, о жерде мектепти бүтүп, жогорку билим алып, о жерде иштеп, анан Турция аркылуу бул жака келип атат. Биз эми эки тууганыбызга паспорт алдырдык эле, посольствону ал жак бул жакты неме кылып. Бирок виза бербей койду аларга. Анан туугандарыбыз Абдымалик Турцияда сен оңой, жакынсың. Сен бар да Абдымалик жөнөтө, Абдымалик менен келип атат. Ошон үчүн жашоо шарты оор деп ойлойм. Алардын немеси азыр 1000ге жетип барыптыр, Абдымаликтин урпактары айтып атат. Эми буйрусун ошол. Өссүн. Сонун жакшы жаңылык экен. Буюрса фонддун ишине ийгиликтерди каалайбыз. Алымбек Татка дагы даңк дагы келечек муунга дагы атагы жетет деген ишеничтебиз. Сиз бар болуңуз, ден соолуктуу болуңуз. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.